Эми звукту текшерели. Саламатсыздарбы, кечирип коесуңар. Техникалык ушундай неполадки болуп калыптыр. Звугум чыкпай калыптыр. Биринчи трансляцияда эми жаңыдан баштап ким көрүп атса жазып койгула чатка. Звук болуп атабы азыр, угулуп атамбы же угулган жокпу? Анда бир аз күтөйлү. Угулсам чатка жазып койгула. Мурун мындан мурун баштаган түз эфирде звугум жок болуп калып, азыр жаңыдан чыгып атам. Угулуп атабы? Лайк басылып тур. Анда баштай берели. Звук жок, угулбай калса, анда чатка жазып коесуңар. Биринчиден мен биздин кесиптешибизде Азамат Ишембековду куттуктайын дедим. Ал азыр 4 СИЗОдо. Азамат Ишембеков кошо. Бул биздин Айтайт десе YouTube каналдын акыны. Өзүң Айтайт десе каналга кошулуп жазылган видеолорун көрүп жүрсөңөр, аны жакшы тааныйсыңар. Азыр болсо ошо бийлик тарабынан калп кылмыш иш козгоп, 11 журналистти январында камакка алып иш козгогон, 7-өсүн үй камагына чыгарган. Азамат Ишембеков азыр болсо СИЗОдо. Бүгүн анын туулган күнү. Анан Азамат Ишембеков боюнча билгиңер келсе, Айтайт десе деген YouTube каналга кирип, азыр 15 мүнөт мурун Айтайт десе каналда Азамат Ишембеков боюнча репортаж чыкты. Анын өмүр баяны, бизде жасаган материалдары дагы бар. Андан сырткары мурун бизге келе электе кайсы ырлар менен таанылып, Москвада таксист болуп иштеп жүргөндө дагы, стройкада иштеп жүргөндө соц тармактарда өзүнүн ырларын чыгарып жүрчү. Чыгармачылардан накты акын, андан сырткары патриот бала. Өкүнүчтүү, бийликтегилер куугунтукка алып, бизде чындык айткан үчүн, элдин сөзүн айткан үчүн ушундай жасалма иш козгоп соттоп атат бизде. Эми жалпы биз бүгүнкү темага өтүп кетели. Бүгүнкү темабыз тууганчылык бийликтеги. Ушул жумада бир топ маалымат чыкты. Ал боюнча биринчиден баягы вертолет менен окуяны улантуусу болду. Баягы Лазат Нуркожоева Садыр Давлет Жапаровдун кызына предложение кылып аткан жигитти ушул жумада камаптыр. Предложенияны биз көргөнбүз. Ал МЧСтин өзгөчө кырдаал министрлигинин вертолетун колдонуп, учуруп, ушундай өзүнчө кымбат жана кооз мероприятие уюштурган. Анан ушул жума вторникпи же понедельникпи маалымат чыкты. Аны наркотик боюнча кармалды деп. Анын байкеси дагы кармалыптыр. Анан мен өзүм ой пикиримди айтып кетейин. Бул баягындай өзүнчө эле бийликтин күчтөрүн колдонуп, бийликтеги өзү ошо чоңдордун арасындагы үй бүлөлүк разборки деп айтсам жаңылышпайм. Себеби баягы МВД деле чыгарган видеолордо наркотик боюнча ошо кармалды деп чыгарган видеодо кышкы кадрлар жалаң.
буну деген атайын ошого ылайыктап күйөө бала болоюн деген максатына жетпеген баланы кармап атышат. Анан бир топ маалыматтар келип атат. Чын эле мүмкүн бул баланын аркасы таза деле эмес. Себеби мага келген маалымат боюнча ал Даниэль Ажиев менен биргелешип убагында баягы вебкам деген менен иштешкен экен. Андан кийин бүгүн деле кечээ деле маалыматтар чыкты. Баягы түнкү клубтардан бирөөсү ошого тиешелүү экен. Бирок менин оюм боюнча бул атайын даярдалган ички баягы семейный разборка деп эсептейм да. Эми ушул күйөө бала боло албай калган, камакка алгандарды маалыматтарды таркалып турганда дагы бир маалымат келди. Аны эч ким көңүл деле бурган жок, бирок ал деле абдан маанилүү маалымат келди. Ал ошо Мегаком деген Килтеген мамлекеттик ишкананын директору Элнар Субакожоев деген ген директор болуп келиптир. Ал ошол эле доконцачниктер, ошол эле баягы фабрика троллелде иштеген адамдар жазып калышты. Бул түздөн түз Акылбек Түмөнбаев деген кишинин күйөө баласы экен да. Алина Тогузбаева Акылбековна деген кыздын күйөөсү. Акылбек Түмөнбаевди аны биз иликтеп тапканбыз. Ал Садыр Жапаровдун кудасы болот. Бир тууган кудасы болот дагы. Анан кийин Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин бир топ маалыматтар чыккан. Анан биз дагы күбө болгонбуз. Социалдык тармактарда сүрөт чыккан. Баягы Азимрой деген бир бизнесмен, мурда криминал топторго байланышы бар деп айтылган Азимрой менен Садыр Жапаров, анан Акылбек Туманбаев үчөө сүрөткө түшкөн экен да. Ал резиденцияда болгон сүрөт экен. Ошол сүрөт тараган. Ал эмнени билдирет? Акылбек Туманбаев кудасы дагы, депутат дагы болду. Андан сырткары ушул бийликте отурган президент Садыр Жапаровдун иштерине тыгыз аралашып жүргөнүн билдирет да. Аны деле бир топ булактардан угуп турам. Акылбек Туманбаев азыр ушундай серый кардиналдардын бири болуп турат. Ошонун бир тууган кызынын күйөөсү азыркы учурда Мегакомдун Килтеген мамлекеттик ишкананын директору болуп кечээ дайындалды. Андан сырткары бул тармакта цифровизация боюнча андан сырткары биз билгендей аппарат президентте баягы цифровизация отделинде Садыр Жапаровдун племянницасы, карындашы Перизат Нуркожоева деген иштейт. Ал дагы менин угуум боюнча түздөн түз башкарып, дайындап, ким каерде кандай кызматтарды алганды дайындап отурат деген маалыматтар келип атат. Бул маалыматты тактап бердим. Андан сырткары дагы бир тууганчылыкка тиешелүү маалымат келди. Бүгүн транспорт министри Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болду. Ким эле аты? Сыргабаев деген мурда президенттин Жалал Абад боюнча, область боюнча өкүлү болуп жүрчү. Азыр болсо өкмөт мүчө болуп Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы отурду. Мындай маалыматтардын бардыгы өкүнүчтүү, себеби ушунчалык
бийликте тууганчылык деген нерсе күчөдү. Негизи Темиров Лайф телеканал биздин иликтөөлөрдү көрүп жүргөн адамдар билет. Биз башынан баштап андай нерселерди көрө баштадык, иликтеп чыгара баштадык. Ошол эле счетная палата, эсеп палатанын башчысы Садыр Жапаровдун кудасы болгонун биз айтып чыкканбыз. Андан сырткары баягы мурда госпредприятие УНАнын Туманбаев Турузбек башкарып турганда бир тендер туура эмес өткөнүн биз көрсөтүп, ал тендерди жокко чыгарган биздин иликтөөбүздөн кийин ал Бишкек асфальт сервиске коюлган. Бишкек асфальт сервистен дагы кеткен. Ошентип куда сөөк, тууган, күйөө бала деген, өкүл бала дегендерди ар кандай кызматтарга коюп атышат. Аны биз иликтеп чыгарып жүрөбүз, дагы деле чыгарабыз. Себеби бул деген иш мамлекетке зыян алып келген иш. Бул деген түздөн түз коррупция деп эсептелет мындай өнүккөн мыйзам иштеген мамлекеттерде. Себеби мындай акыл ээс менен же болбосо баягы профессионалдуулук менен кызматтарга албай, тууганчылык, анан кийин тааныш-пааныш аркылуу алган мамлекетте жылыш болбойт. Себеби профессионалдар четте калып атат да. Эми совсем эле ишин аткара албайт деп айта албайм, бирок бир топ мындай тоскоол болот бул деген нерсе. Андан сырткары эмнеге бийликте тууганчылык болбош керек? Бул деген түздөн түз коррупция, бири-бирин жабып турат. Ошол эле эсеп палата негизи президенттин финансын текшерип, туура коротулдубу акча же туура эмес коротулдубу дегенди караш керек да, туурабы? Мисалы президент кемчилик кылып, финансылык нарушение кылып, коррупцияга аралашса, эсеп палата ошону таап, элге жеткирип, парламентке жеткирип, иликтөө чыгарыш керек да. Азыр болсо эсеп палатада Садыр Жапаровдун кудасы отурса, ал кудасы эмнени иликтей алат? Бардыгына көзүн жумуп эле жүрө берет, туурабы? Андан сырткары МВДнын ички иштер министринин министри Ниязбек жакында былтырбы дагы куда болуп калды, тууган аралаш. Ошол эле МВД эми Садыр Жапаров же болбосо башка туугандарынын иштерин козгой албайт. Себеби бул деген түздөн түз конфликт интересов деген нерсе. Ошентип бардыгына баягы кыргыздар айткандай карга бири-биринин көзүн чукубайт дегендей, айланасын жооптуу кызматтарга өздөрүнүн туугандарын, өкүл балаларын, тааныштарын, классташтарынын койгону бул түздөн түз коррупция биринчиден, экинчиден бул түздөн түз өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоол болот. Ошо азыр мен силердин оюңарды уккум келет. Суроо жоопко өтөйлү. Кээ бир комментарийлерди мен окуп чыгайын. Пенсия эчтеке кошпоптур. Мугалимдер айлыгын 3 жылда 4 жолу кошту, бирок кайра эле ошол дейт. Бул маселе боюнча деле өзгөчө иликтөө жасаш керек. Себеби бул эң негизи бул түздөн түз мамлекеттин милдети. Инфляция, бардыгы кымбатчылык болуп атат. Анан кийин мугалим, врачтар, анан башка кызматкерлерге мамлекет албетте
зарплаталарды көбөйтүш керек. Бирок ошол эле көбөйткөн жеринен инфляция, кымбатчылык андан дагы тезирээк болуп атат биздин өлкөдө. Бийлик болсо мактанып жүрөт: биз кыйраттык, көбөйттүк, жыргаттык деп. Бирок мага бир неме жагат. Ким Джон Боули деген айтыптыр. Мамлекетти биздин бюджеттен акчасына бир нерсе кылып атканы үчүн макташ бул ошол эле банкоматты сенин акчаң берип атканына макташка барабар деп айткан экен да. Кудду ошондой биздин акчага мамлекет милдеттүү жолдорду куруш керек. Маянаны, зарплаталарды көбөйтүш керек. Андан сырткары шарт түзүп бериш керек, коопсуздугубузду караш керек. Бул мамлекеттин иши. Мамлекеттин иши резиденция, самолетторду алып ар нерсе өзүнө ылайыктуу нерселерди куруш эмес. Бул түздөн түз мамлекет. Кээ бир өнүккөн мамлекеттерде эч ким даже билбейт, ким анын айыл өкмөтү болобу же мэрі болобу же мамлекет башчысы болобу. Себеби алар мактанбай эле өздөрүнүн ишин так эле аткарып жүрөт. Садыр азыр көзүн май басты, эл кыйналды. Тойсоңор кеткиле, силерди көргүбүз келбей калды, кеткиле деп жазыптыр. Негизи ушинтип өзүнүн оюн айтып, нааразычылыгын билдирип бийликке, бул деген Конституцияда бизде жазылган. Биз укуктуубуз. Сын таккан, бийликке критикалаган, иликтөө жүргүзгөн. Бул биздин Конституцияда жазылган укук. Тилекке каршы мыйзамдарды, конституцияларды бузуп, ошол эле МВДде отурган кудалары, ГКНБде отурган досу элдерге, жөнөкөй карапайым элдерге, анан журналисттерге, оппозиция болобу же активисттер болобу, ушуларга ушинтип жасалма иштерди козгоп аткан бул абдан өкүнүчтүү. Бул кылмыш деп эсептейм. Убакыт келет, ар бир инсан, ушундай иштерге аралашкан болгон инсан жооп берет. Мыйзам түрүндө жооп берет. Лазаттын колун сураган адам жөн эле мультфильм болсо керек десең, бир кыздын өмүрү бузулуп жатат. Ал жаш кызга деп бооруң ооруса, ал жаш кыз эмнеге андай жолдо жүрөт, ата эненин тарбиясын албай. Эми бул пикир мен Лазаткабы же болбосо ошол эле Автандилге жаман сөз деле айткан жокмун. Болгону маалымат жеткиздим. Эми болуптур. Бул өзүнчө сүйүү болуптур, ушундай жашоо болуптур десек, биз көргөндөй бул жакта жөнөкөй адамдардын окуясы эмес, бул деген бийликте отурган адамдардын окуясы. Анан кийин жөндөн жөн иш козголбойт. Буга чейин каякты карап жүрүштү да. Ошол эле түнкү клубдар же болбосо башкалар мурдатан бери иштеп жүрөт. Автандил болобу, ким болобу, ал жөнүндө маалыматтар бар болсо керек. Заводдору баягы наркотиктер боюнча маалыматтары бар болсо керек. Анан кийин ушинтип эле элге көрүнүп, Садыр Жапаров сындап койсо эле баса калып жаап койгон. Бул эми совпадение эмес деп ойлойм. Андан сырткары бул деген
Билбейм, ушул логиканы түшүнбөй атам да булардын. Аракет кылам ушу ушуларды түшүнүш үчүн. Булардын кайсы ой жүгүртүү менен жашайт деп аракет абдан кылам, бирок кээде түшүнбөй калам да булардын. Ушунчалык жерден асманга учуп кетиштиби же эмне болуп калышты түшүнө албай атам да. Бардыгы эле көрүнүп турат да. Жасалма иштери же болбосо баягындай корккону же болбосо мындай эмоциялар көрүнүп турат, бирок кээде бир нерсени кыла коюшат, анан кийин актана баштайт. М түшүнгөнгө аракет кылдым, бирок түшүнө албай атам да. Садыр элди кыйнап бүттү. Күйөө баласынын камалганы бул кезектеги спектакль деп ойлойм. Сиздин оюңуз кандай дейт? Мен деле ошондой деп ойлойм. Бул спектакль камаганды биз талкуулап атканда башка кудасынын күйөө баласын Мегакомдун директору кылып койду. Анан кийин Ташиев андан калбай өзүнүн өкүл баласын транспорт министри кылып койду. А биз болсо бардыгыбыз ошо неудавшийся күйөө баланы талкуулап турабыз. Эң негизги маалымат бул деген ошо күйөө балаларды, анан кийин өкүл баласын чоң кызматка койгон маалымат. Кыргызстанда ушуну менен демократия жок болдубу? Аты болгону менен заты жок, эч ким өз оюн ачык айта албай калды. Эми доконцовщиктер айтат: биз жыргап атабыз, оңолоп атабыз деп туруп, мисал катары ошол эле президенттин управ делами караган санаторий оңдолуп атканды көрсөтүшөт. Санаторий же болбосо өзүнө самолет алгандарды же болбосо резиденция курганын көрсөтөт. Эми ал деле мындай иш, бирок бул эң негизги максаты бул деген элге шарт түзүп берген, эл үчүн иштеген. Булар болсо элди басынтып, элге налог көбөйтүп, ККМдерди коюп, элди басынтып атат, бирок өзүнө келгенде жыргатып атышат да. Бир та мурунку жылдын бюджеттин толук отчету жок. Мегакомдун отчету жок. Башка ишканалардын отчету жок. 23-жыл каяка коротулду, эмне кылышты? Ошону так элге көргөзүшү келбей, ошондой маалыматтарды жаба баштады. Анан кийин ошол маалыматтарды колдонуп элге жеткизген адамдарды камап баштады. Жылдын башынан баштап журналисттер болобу, активисттер болобу, ким ошону анализдеп бүткөнгө анализдегенге чейин бардыгын жаап, камап салды. Бул жыл 24-жыл эң негизи демократия болобу же болбосо негизи кыргыз эли үчүн тарыхта эң мындай кыйын жыл деп эсептелет да. Себеби канча адамды камады, канча адамды жөн фейсбукка өзүнүн оюн жазып койгон үчүн камап атышпайбы? Мыйзамга таянбай, мыйзамда андай жок. Мисалы ошол эле массалык башаламанга чакырык деп туруп камап атышпайбы журналисттерди? Ал жерде так жазылып турат, массалык башаламанга түз чакырык болуш керек деп. Түз андан сырткары барабар зомбулукка чакырыш керек. Биздин журналисттердин оозунан мындай сөздөр эч качан чыккан жок да. Анан отурушат. Кыйынбыз, ар кандай сөздөрдү сүйлөп.
Пенсия 6.000'ден ашты, ошону да айт. 6.000 менен мактанабыз. 6.000'ге азыр эмнени ала аласың 6.000'ден? Баардык курулуштар бүт кыргыздын эсебинен болуп атат. 6 миллиарддан экен карыз эми 10 миллиард болсо да кыжабат болбогула. Туура айтасыз. Бул баягы мен айткандай, бул биздин акчабыз, бюджеттин акчабыз. Садыр Жапаров өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарган жок аны. Анан кийин баардыгы ордунда болуш керек. Андан кийин пенсия 6.000 кылдык деп баардык элди басынткан туура эмес. Басынтып камаган туура эмес. Ошону билип алгыла. Бир миң 800 кошулуптур, бир эле таластык пенсионер аялга Аныр улуттук каналдан мактанып көрсөтүп атат. Общий 3,5 миңге зорго жетиптир. Ошо 6.000 деп атат, бирок ушу таластык тууганыбыз айтып атат, 3,5 миңге зорго жетиптир таласта пенсия деп туруп. Эми ошону дагы түшүнүш керек. Пенсия канчалык көбөйбөсө, баягы Акылбек Жапаров өзү айтпадыбы жогорку кеңеште? Жөн эле минимальный прожиточный минимум, жөн эле тамак аш жегенге пенсионерге жеткире албайбыз. Өлүп калайлыбы, өлүп кетейлиби төлөй албасак деп Акылбек Жапаров айтып атат. Анан кийин ошого жеткире албасаңар, мыйзамга дагы ошону жаздырып, анан кийин Акылбек Жапаров кайсы бети менен жогорку кеңешке барып, аны мыйзамдан алып койду. Пенсионер тамак ашка дагы акчасы жеткире албай жүрүшөт. Анан кийин кайсы бети менен мактанып атышат, ушул 6.000ге жеткирдик. Минимальный прожиточный минимумга жеткиргилечи, анан кийин мактангыла. Рахмат чоң. Ушу менен аяктайлы. Кыргыз тилинде бүгүн, анан орус тилинде Тимиров Лайф орус тилдүү каналында эртең чыгам. Ушундай чечтик, бөлүп аралаштырбай. Рахмат чоң. Ушу менен аяктайбыз түз эфирди. Саламатта болгула.